Assalamu alaikum, менин суроом, мен операциянын медсестра болуп иштеймин, хиджаб кийемин, намазымды каза кылып акырга чыкпай калыптыр. Намазыңызды операцияга кирген болсоң өтө жакшы, иштеңиз урматтуу тууган. Анан операциядагылар. Я Рабби, өтө сонун суроо бердиңиз. Операция киргенде бизде мына ушундай экен да. Кирерден алдың эле энеден жаңы төрөлгөндөй шыпырып чечип салат. Жок, жакшы нерсе эмес, урматтуу тууган. Анан микроб жугат, тигиндей жугат, жукса сенин кийимиңди эле жукса керек да, урматтуу тууган, Мына ушундай да, негизи операция кылганда адам баласынын кайсыл жери ооруйт, ошол жери гана ачылыш керек. Макул чечиңиз үстүгө өзүңүздөрдүн таза шейшеп, таза материалды жаап туруп анан кириң. Алып кириңиздер, аначы. Жалпы эле врачтарга, азыркы биздин жолукчан эжебизге эле эмес, жалпы врачтар операцияга кире турган болсо, аны бул жактан энеден жаңы төрөлгөндөй кылып алып кирип кетип, каалагандай карап сүрөткө тартып, болбой турмат, тоон арам нерсе. Эртең сиз өзүңүз дагы жан беришиңизди ойлоңуз, сиз үйгө барып тынчыраак укташыңызды ойлоңуз, Аны чечингенде урмат турган, өзүнүн жакын турган чечиндирип берип, анан үстүдөн аппак материалды, ошол таза материалды жаап коюп, кайсыл жерде операция кылыш керек, материалдын ошол жерин гана кесип аласыз дагы тегерек кылып туруп, ошол жерде гана операция кылып, калган жаап коюш керек. Мынабул дагы урматтуу тууган илим болуп эсептелет. Мынабул чыгыны сиздин колуңузга тапшырылган аманатка кыянат кылбастан толук өзүңүздүн ахиретиңизди дагы ойлогон болуп эсептелет. Бизде каалагандай коюп алып, анан ал наркозу таркагандан кийин аны карап, ар кандай сүйлөсө, аны тартып алып шылдыңдаган жок, урматтуу тууган. Эртең сиздин дагы башыңызга келип калышы мүмкүн. Мына ошондуктан, машалла, эми бир адамдын өмүрүн сактап калыш үчүн операция учурунда намаз убагы келип калган болсо, чыгып кете албайсыз. Туура түшүнүш керек. Анан чыккандан кийин сөзсүз казасын окуйсуз, казасын окуп коюңуз.